окууну бүтүп Москвага эл катары эле бардык биз деле. Кийин улак чабып эңишке түшүп жүргөн бала эле бул. Кийин ошо спортко кызыгып, ошонун аркасынан барып ушунча ийгиликтерге жетишти. Таланты жана кызыгуусу, өзүнүн каалоосу аябай жакшы. Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгып атышпайбы азыр? Ондон өткөн сыймык жок да. Кыргызстан үчүнчү. Бул деле Кыргызстанга кошкон салым. Менин аты жөнүм Сатыбалдиев Уран. Ош областынын Өзгөн районунун Ирус айыл өкмөтүнүн Курсет айылынан болом. Өзүңүздөр көргөндөй эле айылда эле ушул жерде нары бери чуркап, ушул жерде эле өсүп чоңойгон баламын. Спортко эми ошо жашыман эсте аткандан баштап эле кызыгам. Билбейм, мага жагат бул спорт. Ошо айылда жүрүп, улак чапчымын. Физический айылда эле даяр элек да. Иш кылып, чөп чабып, улак чапчымын. Чабам азыр деле. Физический бул жакта эле даяр болчук. Айылда эле тренировка кылып, айылда эле кызыгым көп, өтө жакшы эле, кызыгым чоң эле. Ошо айылдан башталды. Окууну бүтүп, Москвага эл катары эле бардык биз деле. Анан кийин ошо Айбек Мусаев деген жаш күч спорт клубунун тренери, ошонун колунда бир жылдай кылдым да. Аякта урушпадым. Ошо кызыгып жүрүп анан Ошко келдим 2016 бери спортто жүрөм. Буюрса алдыга койгон максаттарым чоң. Кыргыздын духун дүйнөгө тааныткым келет. Буюрса баары алдыда. Иншалла жетебиз. Бул укамын айтып отурсам, баягы жанагы айткандай эле кичинекейинде ушу 4-5 классында эле спортко кызыгып, улак чабып, ат үстүндө эле ойноп, жүргөн жылкыларды үйрөтүп, кийин улак чабып эңишке түшүп жүргөн бала эле бул. Кийин ошо спортко кызыгып, ошонун аркасынан барып ушунча ийгиликтерге жетишти. Алла таалам күчүнө күч кошсун. Ушунун аркасынан биздин жаш муундар дагы өсүп өнүксүн, биздин айылдын сыймыгы болуп жүрө берсин. Биздин айылдын эле сыймыгы эмес, ушу Кыргыз Республикасынын сыймыгы болуп жүрө берсин. Мен чын эле тилектешмин. Укамын күчүнө күч кошуло берсин. Ар дайым жолу ачык, ийгиликке жетишип жүрө берсин. Мен Алла Тааладан сурап коем да. Ушу баланы көрүп, айыл жакшы жакка бурулуп, жакшы балдар. Спортко кызыгышы жакшы, келип кабар алып турат. Кантасыңар балдар деп. Рахмат, ушунчалыгына. Both fighters are undefeated so far, but I think in a couple of minutes, a couple of big right hand fists from him. Rakimov pressing in front. Another big punches from Sadovaldiev. Referee is looking to stop the fight, and Nikolai Sharipov stops it. Победу одержал и остается непобежденным Уран Сатыбалдиев, Кыргызстан.
Уран Сатыбалыев бунун эмнесин жактырдым. Өзү чоң, сөлөкөттүү, сүрдүү болгон менен адамды сүйлөшө келсең, адамдык жумшактыгы, адамдын көңүлүн таап мамиле кылгандыгы, жөнөкөйлүгү, ошонусу менен мен Уранды сыйлайм да. Спортчу катары айтып кетсем, өжөр жигит аябай. Спорттук бир задание берсең, ошол ишти так жана туура аткарат. Акырына чейин чыдамкай, үмүт кылсаң, ошол нерсени актай билет да. Биринчи очередь ошо спортто өжөрлүк, ошол чыдамкайлык, жөнөкөйлүгү менен балдар бааланат да. Буйруса баары Алладан, буйруса биз Алладан тилеп, аракет кылып, мээнет кылып атабыз. Уран Сатыбалыев UFC лигасында кыргыз желегин көтөрүп, кыргыздын атын чыгарып, бүткүл дүйнөгө таанытат деген максат менен биз азыр жолдо күрөшүп баратабыз да. Ошол жолго күрөшүп баратабыз. Буйруса баланын көптөгөн мындай таланты жана кызыгуусу, өзүнүн каалоосу аябай жакшы. Ошого жараша буйруса жакшы ийгиликтер болуп келатат. Бул спортту азыркы ММА спорту өнүгүп келатат. Ошо кыргыз элинин желегин, ушуда шанс бар. Кыргыз элинин желегин желбиретким келет. Көптөгөн чоң ареналар. Салмак 93 кг урушам, полутяжелый вес. Өзүмдүн официальный весим 100дөн нары жүрөм. Агайдын жардамы менен вес коебуз. 93 кг вес кенет этебиз да. Анан кийин ошо 90 ровно кылып туруп, ошо таразадан кийин кайра набрать этип, ошо 100 кг болуп урушам го. Ошондой. Уран Сатыбалыев биздин агабыз болот. Чогуу тренинг кылабыз 2 жылдан бери. Бул аябай мээнеткеч, ак көңүл, ар дайым өзүнүн кичинелерге ызаат көрсөткөн, чоңдорду сыйлаган, кичпейил, жакшы боец. Спорт жагында жакшы ийгиликтер жаратып келатат. Өзүнүн чоңду сыйлап, өзүнүн кичини ызаттап, ар дайым жакшы жолдо жүргөн спортсмен катары айтып кете алам. Грэплингден баштагам мен башында. Грэплингде жүрүп, жүздодо Бактагайдын колунда жүргөндө грэплингге чыкчу элем. Ошто. Анан кийин любительский бойго чыктым. Бир турнирге чыгып чемпион болгом, любительский турнирде. Эми ошол шердөккө кирбейт, андан кийин ошо боевой самбого чыктым. Боевой самбода деле жакшы утулган жокмун, ошо кичине эметип. Алдыга койгон максатыбыз чоң. Калган Алладан аракет бизден, Кудай кааласа аракет кылып до конца. Ошо кыргыздын духун, кыргыздын ким экендигин жүзүгө тааныткым келет. Another big punches from Сатыбалдиев. Referee is looking to stop the fight, and Николай Шарипов stops it. Победу одержал и остается непобежденным Уран Сатыбалдиев! Кыргызстан! Бул спортко
тоскоолдук эми кандай десем адамга баарына эле тоскоолдук болот. Бул эми ошону жеңе билиш керек, сабыр кылыш керек, аракет кылыш керек. Өзүңөн бардык нерсе. Аракет кылсаң эле ушинтип мен тууруп өстүрүп койгонго ата-энеме ыраазы айтат элем. Анан ошо спортко кайтканыма, спортко келгениме 2016 келгем ошко. 2016 келгем, 2016 келип ошо айткандай, өзүңүз айткандай ошо көптөгөн тоскоолчулуктар болгон, спортко көптөгөн кыйынчылыктар болгон. Анан ошо бул жакта жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев агам бар. Ошону өтө чоң ыраазычылык айтам. Себеби ошо киши бар үчүн спортко кайтып калдым да. Билбейм, если кандай болот эле, если ал киши бар үчүн азыр дагы жардам берет, сборго жөнөтөт, спортивный питанияларга, спортко дагы көп нерседен акча кетет. Өзүң карабасаң бирөө эметпейт. Ошо агам ушинтип сборго жардам берет, спортко түрткү болгон ошо киши. Мен ачыгын айтканда ошо киши. Бул спортто ийгиликке жетиш үчүн агайдын чабымы өтө чоң болот. Өмүзак Иштек агайым жардамы менен жетип атабыз. Не только спорт жөнүндө, жашоодо дагы көп нерселерди үйрөтөт бизге. Кандай көчөдө түз жүргөндү, өзүңөн кичинекейлерди сыйлап, өзүңөн сыла бирак адамдарга урмат кылып, жалган сүйлөбөй чын сүйлөгөндү, жашоодо түз честный жүрсөң спортко жетишесиң да. Ошол нерселерди бизге ошо агайым үйрөтөт. Биринчи эр жигит баягы Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгып атышпайбы азыр? Ондон өткөн сыймык жок да Кыргызстан үчүнчү. Бул деле бул Кыргызстанга кошкон салым. Спортчу ал жөнүндө билбейм, кичипейил болуш керек. Өзүнүн жүрүш турушун эметиш керек, оңдош керек. Тренировканы калтырбаш керек. Баардык нерсе мээнеттен. Мээнет кылсаң эле ооматың келсе болот го. Самый ошо, главное мээнет кылыш керек. Мээнет кылсаң өзүң көрөсүң. Бошо. Исте. Tamam, özünde. Yaklaş. Öt. Ötüp dur öyle, bak. İyi. Pisti vur. Vur pisti. Vur.